Достор, ассаламу алейкум. Royal турак жай комплексине келип жатабыз. Ушул комплекстен бизден батир алып, үй бүлөсү менен көчүп келип, ушундай эле өзүнүн бир кубанычын биз менен бөлүшөлү деп конокко чакырып жаткан биздин боордош компаниянын досубуз, белгилүү ырчыбыз Бек Исраилов деген байкебиз үйүнө чакырып жатат. Ошол үйүнө биз өрлүктөп келип жатабыз. Анда эмесе кеттик. Бисмилла деп тыкылдатып кирели. Ассаламу алейкум, байке. Қош келіпсіз. Жақсы. Жақсы, байке. Ассаламу алейкум. Рұқсатпы? Конечно, рұқсат. Анда эмесе кирели, байке. Бисмилла. Сіздерді көргөнү абдан кубанычтамын. Биз да кубанычтабыз. Аябай сонун. Байке, биз муну азыр көргөзбөй турабыз. Байке, кандайсыздар? Аман эсен кирип алдыңыздар. Ассаламу алейкум. Куш келипсиз биздин үйгө. Чоң рахмат. Ушу сиздер чакырганыңыздарга сиздерге рахмат, байке. Ушу бизди унутуп кетти деп жүрсө көрсө, ремонтун бүтүрүп чакырып коюңуздар бизге, аябай кубанычтуу болду. Ошондой эле Мирлан Төлөнович дагы аябай ыраазы болуп. Чоң рахмат. Биз дагы ошол ичибизден абдан ыраазы болуп, сиздерге анан могу ремонт учурлары, кантип киребиз, качан киребиз деген ушул иштер менен бир аз алаксып калдык. Эми буюрса кирип алдык. Эми шашпай дагы жакшы кылып конокко чакырабыз. Байке, аябай кубанычтабыз. Ошондой эле ошо бизди тандап, бизге ошо ишенич көргөзүп, ошон бир сырын билейин деген эле бир суроо да. Эмнеге ушу бизди тандадыңыздар? Эмне себептен ушу бизге биздин жолубуз коштошуп дегендей. Чоң рахмат. Эми Royal'дын үйлөрүн негизи көптөн бери эле, көп жылдан бери эле баягы кыялданып жүрчүбүз. Себеп дегенде эми Royal акыркы канча жыл, 10 жылдан бери калп айтпасам, эң мыкты 3 компаниялардын бирине кирет. Андан сырткары мен баягы кичине атым чыгып ырдап калгандан кийин ошо шоу-бизнес өкүлдөрүн ушундай сатуу офисине чакырылганбыз да. Бул калп айтпасам бир 5 жылбы, 6 жыл болду болуш керек. Ошол жерге келинчем экөөбүз келип, фуршеттен тамак-самак жеп, элдер менен учурашып, келип анан ушул районду көрүп, абдан оката сонун жер экен, сонун объект курулуп атыптыр, буюрса абасы да таза экен. Негизи эле бул район абдан баягы көп адамдын кыялы деп ойлойм. Анан ушул жерден бир жакшы кыялын койдук элек. Баягы орусча айтканда мысли материализуется деп коет эмеспи? Ошентип баягы Аллах Таалам ар кандай себептерин себеп кылып атып, мына ушул жерден үй алып, ушу бизге буйруп калыптыр. Муну дагы биз жөн жерден кылган жокпуз. Ошол кезде биз Европада болчук. Келинчем экөөбүз барып ошол жерден саякатка барганбыз. Жөн эле саякаттанып жүрүп, анан баягы Европанын кооз үйлөрүн көрүп, бир ошондон илхом келди окшойт, билбейм. Экөөбүз ошол баягы сейилдеп жүрүп эле Бишкектен үйдү баягы бир үй алуу маселесин козгойлу деп, анан дароо эле Мирлан байке менен сүйлөшүш керек, Мирлан байкеге кириш керек деп, ошол ой менен Бишкекке учуп келип эле эртеси эле күнү Мирлан байкеге киргенбиз. Ал жерден сизге да жолугуп калдык. Анан Мирлан байке менен сүйлөшүп, андан кийинки процессти ушу сиз советтеп, баягы акыл айтып, ошентип атып, ушул үйгө ушул бизге буйруптур. Сиздердин советиңиздер менен, колдооңуздар менен ушундай агыркөлүү болуп отурабыз. Чоң рахмат, чоң рахмат. Эстеп кеттим. Ушул жерде сатуу бөлүмү биз 2020-жылы февраль-март айында ачылыш кылып, бүт шоу бизнесте байке эжелер чакырганбыз. Ошондо келип, көрүп, азыр айтып атсаңыз эстеп атам да. Чоң рахмат. Ошондой эле сизге бизди тандап. Бирок ушул батирдин планировкасын тандаган мен болчумун деп ойлойм. Чоң рахмат. Ошол чын эле планировкасы аябай жакшы. Эки тарапка чыгат. Бирөө түндүккө, бирөө түштүккө чыгат. Буга чейин 2-3 вариант көргөнбүз ушул объекттин. Анан Асхат байке муну көргүлө, бирок могу жерде бир сонун вариант бар деп келип ушуну көрүп, баягы сквозной деп коет го, квартиралардын эмесинде ушул жерди көрүп абдан Билинкада баягы Чыңгыз Айтматов көчөсүн көрүп, тиги жерден баягы
балдар буйрса төрөлсө алардын ойноп атканын көрөт экенбиз деп баягы жакшы бир эме болгон. Ошо, рахмат. Бек мырза, анда эмесе сиздин ошо батириңиздин планировкасын эгер сиздердин уруксатыңыздар менен бир көрүп чыксак кандай дейсиздер? Сөзсүз түрдө бул планировкага түзмө-түз байланыш Айжаркынга, ошондуктан Айжаркын көрсөтсүн. Дизайнер да өзү болчу окшойт, э? Так, бул жер кире бериш жери экен. Бул жага киргенде эле баягы эсимде бул планировканын прихожий аябай кенен, оң жагы, сол жагы да аябай кенен да. Ошо сол жагын аябай сонун кылып туруп, дизайнер менен иштешкен окшойсуздар, э? Ошону бир аз маалымат берип койсоңуз, сол жагы. Ошол бул жер деген ошо выступленияларга чыгардын астында тияктан кийин даярданып туруп, анан эң акырында ошол жака келип туруп, болду жарайт экен деп туруп, бутуңду кийип туруп кете турган жерде. Ошо прихожкага ушундай бир эме кылдык. Бул эң негизгиси ошо Айжаркындын баягы аял кишинин сумкалары, буюмдары турганга өтө ыңгайлуу жер экен. Бул жерден мага айтпай өзү кылып алыптыр. Бирок мага көрүнгөн абдан жакты. Ошо негизи мебелчик балдарыбызга чоң рахмат, себеп дегенде мына көбүнчө үйдүн көркүн ошо ачкан мебель, стройный мебель да, анан ошо балдар биздин досторубуз болот, абдан сонун баягы от души айткандай өзүлөрүнүн үйүнө жасагандай кылып. Проектте кандай турса ошондой кылып жасап беришти да. Сүрөттөгүдөй экен. Сүрөттөгүдөй. Ал сүрөттү бизге түзүп берген ошол Айгүл деген эжекебиз, Бишкектеги алдыңкы дизайнерлердин бири. Ошол эжекебиз менен ушул биринчи кагаз түрүнө түшүрүп туруп, анан ошону ишке аштырдык да. Залыбыз ушундай, ушу жерден кинолорду, футболдорду көрүп. Бул жак уктоо бөлмөсү экен да, э? Ооба. Уктоо бөлмөсү бул дагы биздин бир алдыңкы бөлмөлөрүбүздүн бири. Бул жерден эс алып, негизи чындыгында могу матрастарды өткөндөн бир матрас алып келди биздин тааныш бир фирма. Ушу матраска негизи өмүр бою көңүл бурбай жүрүп турдум да, аябай жакшы матрас экен. Уйкум кадимкидей ошонун эме зависть этип калат экен да, удобствого жарашачы. Азыр аябай баягы уйку канып, жакшы уктап калдык. Бирок биз үчүн мына бул жер абдан керектүү жана эң жакшы бир ушуга сүйүнөбүз. Бул биздин гардеробный, биздин бүт кийимдерибиз. Бек мырза, ошентип биз азыр дворго чыгып атабыз. Ошо сиздерге кандай көрүнүш, биз негизи эле бул жака көп эле басым жазадык, турак жайдачы. Сезимдер кандай болуп жатат? Бул өтө суктануучу бир кандай десем, бир бөлүм бул жердинчи. Себеп дегенде биз бул жерге кире электе эле бул жердин баары жасалып баштаган. Биз ошондон кыялдан көрүп, оката бул жерде сонун болот экен деп, буйрса балдарыбыздын ойночу жайы сонун болот экен. Бул жер иши дагы бүт элек 100%, бул жерде азыр беседкалар да болот. Бирок бүт элек эле көрүнүшү бир укмуш да. Бизге конокко келген коноктордун баардыгына абдан жагып атат. Сонун жер экен, балдары дароо эле бияка кирип кетишет ойноп. Анан бул освещение, свет, жарыктык өтө сонун кечкисин. Бул жердин абасы өтө сонун. Чыгып дем алсаң кадимкидей өпкөң жыргайт да. Ошондой эле кечкисин адат кылып алдым. Тиги жерде жанагы Чыңгыз Айтматовдун бир эмеси, чети, велодорожка жана баса турган линия бар. Ошол линия менен ВДНХга чейин, же болбосо Ак үйгө чейин алыма жараша басып, өйдө басып кайра ылдый келип атам. Кээде бир эме болуп кетсе, илхом келип кетсе чуркап да коем. Сон. Абдан сонун экен чыгыпчы. Бул райондун чындыгында абдан биз келгенибизге өкүнбөйбүз, 100% бизге жакты. Бизге эле эмес, бүт келген конокторубузга жагып атат. Ошондуктан
Мен ойлойм бул Royal'дын эң жакшы бир жумуштарынын бири го депчи. Чоң рахмат. Ошо биз негизи эле бир ар бир кардарларды оюн угабыз да. Бизге ушундай керек деп атып, ушул Royal турак жайын негизи эле биз максималдуу түрдө аракетин кылдык. Ошондой эле оюн-зоок аянтчасы болобу, могу жашылчабыз, мунда бүт баарын дизайн проект менен жасаганбыз. Ошонун баары сиздер айткандай эле ыраазы болсоңуздар эле, ошол сиздердин ыраазы болгонуңуз бул бизге мындай аябай суктануу. Бизге жакты, биз ыраазыбыз. Абдан сонун. Бек мырза, ошондой эле биз ушул жака үйгө келгенден кийин жөн эле бош кол менен келген жокпуз. Ошо бизде белегибиз бар эле. Бизде жана Эпос деген турак жайыбыз курулуп жатат ылдый жакта. Эми Кудай таалам ошону насип кылсын. Бул жерде эле эмес, Эпостон да алыңыздар. Ошого тиешелүү. Бул эми кожойкеге тиешелүү да негизичи. Өзүңүз ачып көрсөңүз болот. Ошо сиздерге бул белек ачып, ушуну колдонуңуздар. Ооба, муну бул жерде ошо кожойкелер түшүнөт экен, набор экен. Ошондой логотиптери менен. Кандай сонун. Рахмат. Коңуздар, Ошо Кудай таалам буйруса, ошо Эпос турак жайынан сиздерге батирлүү болгонуңуздар насип кылсын. Рахмат. Как раз жаңы үйгө кирип, паспортко жаңыртып туруп 2 сом болду. Эми айтып коеюн, эми мен биздин үйдө менин күндөлүк ежедневнигимде Royal, тренировка барган сумкамда Royal, полотенцебиз Royal, үйүбүз Royal, мына эми буюрса Royal'дын ушундай белегине чай ичип, кофе ичип, чоң рахмат. Биз абдан ыраазыбыз. Бул эң мыкты компаниялар мына дагы бир тастыктап атат. Ишиңиздерге ийгилик. Чоң рахмат. Дагы Албан, ушу Кыргызстанга чоңдогон имараттарды салып, элибиз үчүн жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берип жүрөңүздөр. Чоң рахмат. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошо бизди тандап, бизге ошо ишенич көргөнүңүздөргө сиздерге да ыраазычылык. Рахмат. Эми бүт эле Royal экен, бир гана Royal деген ырдап коңуздар, эми ыр чыгарып коңуз. Куттуктайбыз да бир жолу. Чоң рахмат.